функциялар боюнча жазып берсеңерчи. Биздин функция мындай да, в основном жанагы айык майналар боюнча проблема да. Азыркы күндө мынакей кайрылуулардын саны 170 адамга айрылды. Заработный плата боюнча. Анан не выплата 54 миллион рубльга төлөнгөн жок да. Төлөнбөй атат, бизге бербей атат. Жазылганда. Биз айганы алып каптап, ошо мен иш жүргүзүп 157 адамга жардам берип, акчаларын кайтарып, сумма 11 миллион да. Акчалар бүгүнкү күндө 11 миллион. Андан сырткары биз эми жана следственный комитет, прокуратура тыйылган менен кошуп иштейбиз. Мисалы, бербей атса акчаларын ошолорго кат жазып, 100 боюнча көптөн бери айтып го, 100 боюнча эми мына жылдын башынан бери 87 сөйөт жөнөттүк. 87 6 миллионго акча төлөндү да. 87 сөйөт кетти. Бул эми мына жалпы статистиканы билиш үчүн былтыр 600 сөйөт келген, 600 көбүрөөк, 630 сөйөт Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча келип, 70 миллионго мамлекет каржылады. Сөйөттү жеткирүү керек. Иштеп атканда тияк кол буту сынып, кулап түшүп, өткөндө бир жаранды жөнөттүк, кулап кетип, белинен компенсациясы төлөтүп, иш берүүчү 1 миллион төлөп, жол киресин төлөп, ата-энесин алып берип атат. Ошондой маселе.